умрага барып келип дагы деле анча мынча арак ичип алат. Не кылыш керек дейт. Бул умраны жакшы кылган эмес да. Кайрадан умрага барыш керек бул. Не кылыш керек эле эми? Кайрадан арак ичип алып атам, буну кайра умрага жөнөтүш керек. Чала тазаланып калыптыр да, бул толук болбой мындай болуп калганда. Эгерде тияка барып, күндөрүн сактап, толук жакшы өткөрүп келип, ыйлап келе турган болсо, Кудай калса Алла товфик берет. Ыйык жердин таасирлери ыйык болот. Ыйык жердин таасирлери ыйык болот. Ал жер ушундай ыйык жер ал. Биздин ниетибизге карап турат. Сиз бул жактан кандай даярдык менен бардыңыз, кандай ниет менен бардыңыз? Аллахым ошого жараша ниет. Ошол жерге барып чын жүрөктөн тооба кылганда, мына кайра кайталап арак ичмек эмес бул. Ошон үчүн эмне кылыш керек эле? Кайра барыш керек. Салам алейкум, кара дуа бар дейт. Кантип эмне кылып кутулса болот? Кара дуа бар. Сабактардан айтканбыз. Ихлас, фалак, нас. Bundan күчтүү кара дуаны кайтара турган, жандыра турган ааламда болгон эмес, болбойт дагы. Эң күчтүү дуа ушул. Ихлас, фалак, нас. Сизден ихлас керек, ихластуулук керек, жана ишеним, якын керек. Кудай кааласа. Албарсты чындап эле барбы, же бул сонный параличпи дейм. Чындап эле бар бул. Албарсты менен күн сайын кармашкандар бар. Күрөшүп, кеде жыгат, кеде жыгылат. Албарсты. Bunun darısı Ayatalı Kursi. Bul Ayatalı Kursi'den korkut. Jaman korkut. Çünkü başka eş dersedeniz. Kana siz dünyanın çempiyonu Alvars'ta bir güreş görüşüm yalatken. En güçlüsüz. Alvars'ta paçağını çağırat. Muğuntup koyat. Muğuntup, ya kadim gide muğuntup koyat. Şu giyin, muğunup ölüp kalganlar var. Ошон үчүн Аятал Курси окуш керек. Не окуш керек? Аятал Курси окуңуз. Бир эмес, кайталап окуңуз кайра. Кетпей атат го, кайталап окуңуз. Путуңузду басып алды, колуңузду басып алды, чачыңызды, башыңызды, ар кандай Аятал Курси окуй бериң. Кээде тилиңизди ан басып коет. Окутпайт да. Тилди басат. Ошондо оюңузду окуп салыңыз. Кандай кылып? Оюңуз менен ошондо Аятал Курси окуп салыңыз, күйүп кетет, жок болуп кетет. Күл болуп кетет. Тугандар, мындайда биз көзгө көрүнгөн нерсеге ишенип эле калганбыз да. Бул атеистский идеология ушундай болуп калган да. Мына барбы? Бар, значит бар. Көзгө көрүнбөйбү? Ал жок деп туруп элечи. Көзгө көрүнбөгөн толтура нерселер бар. Периштелер, жиндердин дүйнөсү, мени толтура. Ассаламу алейкум рахматуллахи. Ва алейкум салам, мен суром. Мен 5 мал намаз окучумун. Азыр окуй албай жатам. Жолдошум ичет, окубайт. Үйдөн куйт, кандай кылсам болот? 5 мал окуш керек да, бул тамаша эмес да. Серьезный көңүл буруңуз. Кудай калса сиз 5 убагыңыздын берекесиненчи жолдошуңуз да Кудай калса ичкен таштай берет. Өзүңүз бекем болуңуз. Өзүңүз оңолуңуз. Өзүңүз маша сабырдуу болуңуз. Үйдү таза кармаңыз. Дайыма жакшы сүйлөңүз. Ичип келип алса эми ичкен адамга теңелбеңиз. Ар нерсени сүйлөсө кайшы айта бербеңиз. Жакшынака кылып жаткызып соо болгондо анан акырын, жумшак, ысык чай берип анан айтыңыз. Ушу туура келбейт, мындай, тигиндей деп. Арак ичкенден ал учурда мындай бесполезный да, пайдасы жок. Биз күйөөм экөөбүз 200 000 карызыбыз бар. Кредит алганбыз. Мен төгүп атам. Бирок айлыгым аз. Күйөөм иштебейт. Алладан дуа кылып сурансак болобу? Кандай дуаларды кылсак болот? Алладан сураныш керек да. Биринчи Алладан сураныш керек. Алла жоет карыздарды. Сиз кыжалат болбоңуз, карызыңыз тоодой болсо дагы. Просто сиз өзүңүз оңолуңуз, будан кийин кредит албайм деп убада бериңиз. Алганыңызга истигфар кылыңыз. Эми азыр иншалла адал кесипти тандаңыз. Алла Тааладан дуа кылып 5 убакыт намаздан кийин дуа кылыңыз. Аллахумма кфини би халалик ан харамик ва агнини би фадлик амман сивак деген дуа. Bundan başka dağı Allahumma inni a'udhu bika minel azzi vel keseli ve a'udhu bika minel cubni vel bukhli ve a'udhu bika min galabatid dayn ve qahri rical. Galabatid dayn ve qahri rical. Көп дуа кылыңыз, Кудай кааласа иншалла Алла Таала оңой эле куткарып коет. Эч кыжалат болбош керек. Ал жерде нервничать этип, макулбу? Анан көрө ушу өлүп кеткеним жакшы, же качып кетип, бул
чечиле турган маселе эмес, мындай эмес да бул. Чечиле турган жолу мындай эмес. Сиз анан көрөк чын сүйлөңүз. Банкка барасызбы, бирөөдөн карызсызбы, ошого барасызбы, ачык эле айтыңыз. Мынакей мен келдим, мен качпайм, телефонум бар, өчүрбөйм, үйүм мына. Мен азырга мүмкүнчүлүк бериңиз мага. Убакыт бериңиз. Мен Кудай кааласа иштеп, бүгүндөн баштап бир күндө тынбай иштеп мен төлөйм. Колумдан тапканын берип алып келе берем деп. Ашыкча көп табак жебеңиз, той-пой, аштарды токтотуңуз, исрапкерчиликтин култап салыңыз анын бардыгын. Кудай каалса Алла Таалам береке берет. Тамактын 4 фарыз, 4 сүннөтүн айтып бериңизчи. Билбейм, мындай мен 4 фарыз. Тамакты адал жеш керек да. Кулу ва шарабу Алла Тааланын буйругу. Тамактагы биринчиден Алла Таала Куранда айткан: "Я юхар русул, кулу минат тойибат." Эй пайгамбарлар, силер адал пакизадан жегиле деген. Бул фарыз туугандар. Өзүбүздү адалдан тартып. Макулбу? Экинчиден, албетте чек бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям чектеп койгон, адебин айткан, сүннөттөрүн айткан, оң кол менен колду жууп, бисмилланы айтып, жакын жерден, жеп бүткөндөн кийин колду жууп, оозду чайкап, альхамдулиллахны окуп, бул бардын тамактын адептеринен. Колтуктун жана аврат жердин түктөрүн тазалоо жөнүндө айта кетсеңиз, кырып же болбосо тазалоочу нерселерди пайдалансак болот да. Менин бир таанышым тазалоого болбойт дейт. Жөн кайчы менен кыркуу керек дейт. Ушу туурабы? Жок, мындай. Мурут барго, буларды болсо туугандар кыркуу. Азыр машинкалар барго? Мен деле бул ошо лезвие менен кырса, мынанча лезвие менен кырса. Бидат деген да. Сүннөт боюнча кыркуу. Кайчы. Машинкаларда ачып көрсө мынандай экен. Кыркат, нормально. Колтуктун түктөрүн жулуу. Сүннөт кандай экен? Жулуу. Киндиктин алдындагыларды кыруу. Кыркуу, жулуу, кыруу. Ар биринин өкүмү өзүнчө. Бул сүннөт туугандар. Бирок колтуктуку эгерде уламалар азыркы мындай эмелер чыккан, ушундай крем жана башка окшолор менен, макулбу, жөн түшүрүп кое турган болсо, алып кое турган болсо, же колтуктукун ошо жулубастан кырып кое турган болсо, жайыз, уруксат. Уруксат ага. Бирок киндиктин алдындагылар аны сөзсүз кыруу керек. Жулуу болбойт ал. Түшүнүктүбү? Ар бир немеси бар. Тырмактыкы бир жумада бир жолу. Булардыкы деле бир жумада бир жолу, болбосо 2 жумада, 3 жумада, бир айдан ашырбаңыз. 40 күндөн кийин күнөө жазыла баштайт өлкө. 40 күндөн ашып кетсе күнөө жазыла. Максимум 1 айга чейин. Гусул жок тамак ичсе болобу? Макру тахрими. Гусулу жок тамак ичкен, жеген арамга жакын макру. Бирок эгерде таптак урсаңыз ачып кеткен болсо, жуунбастан туруп жегиңиз келип калган болсо, анда колуңузду жууп, оозуңузду жакшы чайкап туруп тамак жей бериң. Кийин гусул кылып аласыз. Өзгөчө ороза кармаган учурларда. Эгерде саарлык кыла турган болсоңуз, мейлиби? Анда гусул кыла албайсыз. Гусул кылсаңыз саарлыктын убакыты чыгып кетет. Фукахалар айтат, ошол учурда оозуңузду, колуңузду, мурдуңузду жакшы чайкап туруп тамак жеңиз, андан кийин ошо саарлык убакыт бүтүп калат да, кийин гусул кылып аласыз. Хижаб салынып туруп, шым кийип алса болобу? Ичинен кие берсин. Насвай менен тамекинин экөөнүн кайсынысы арамга жакыныраак экенин билбейт экен бул экөөнү кандай. Бул экөөнү ушу колдонгондорду сураш керек да, зыяны кандай. Кайсынысы зыяны көбүрөөк болсо, ошол арамга жакыныраак. Кыз жигит болуп жүргөндүн күнөөсү чоң болобу? Өтө чоң болот. Адамдарға калп айтып, аларды ошого ишендирип алып, кайра кечирим сураса күнөө кечирилеби? Кечирилет. Кечирим эшиги ачык. Тообанын эшиги ачык. Качан жабылат? Маллам югаргыр, мала югаргыр. Ушу жан алкымга келгенде жабылат. Экинчиси күн батыштан чыкканда жабылат. Ага чейин ачык.